Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле Садыр Жапаров, Максат Асаналиев, менин сиздерге кайрылуумдун себеби буга чейин да бир канча жолу кайрылуу жасап ушу жолдошум белгилүү акын Барчынбек Бугубаев мынакей жакын 15-майда ушу 62 жашка толмок Барчынбек Бугубаев 2007-жылы аябай катуу болуп ооруп СРС-печенде 6-больницада жатканда уулум Жумабаев Нурсултандын тиешелүү ак батада үйүн сатып туруп жолдошумду дарылатканмын. Ушу күйөөмдү дарылатып калган ашкан акчаны Иманалиева Бактыгүл деген аялга берип 18 жыл соттошком. 18 жыл соттошуп эч бир ушу соттон 2021-жылы Иманалиева Бактыгүлдүкү эмес болуп чыккан. Ошондой эле жер бош экендиги боюнча мынакей эч кандай красный линия жок экендиги боюнча мына Сейитказиеванын баардык көрсөтмөлөрү турат. Ошондой эле Аламүдүн районунан Эрмек деген начальник баласы жардам беришип, бүт юридикалык жактан, ошондой эле Чүй областынын прокурору Алмаз аттуу бала бүт Чүй областтык баардык документтерин тактап чыгышкан. Эч кандай баламдын участогунда красный линия жок болчу. Ушул азыр городскойго, прокуратура, городской архитектурага келгенден баштап Нурдин деген архитектура начальниги жок красный линияны чийип алып, мондай показуха кылды өзү, жок красный линияны чийип алып, баламдын жерин чечпей атат. Буга чейин ушу мэр Азамат Кадыров эже чыгарып берем, мен жардам беремин деп себеби баламдын үйүн кошунам зөөкүрлөр бусуп салышкан. Ошол бусуп салгандыгы боюнча менде тергөөнүндө токтому турат, баардык фактылар турат. 2022-жылы 31-майдагы Садыр Жапаровдун токтомуна ылайык, министрлер кабинети Жапаровдун токтомуна ылайык 2021-жылга чейин салынган үйлөргө документ бергиле деп турат. Ушул негизге таянып туруп, азыркы Свердлов районунун акими Адиевка Азамат өзү Кадыров тапшырма берген. Срочно документтерин даярдагыла. Аламүдүн районунан газетага да, оповещенияга да чыккан. Ошондой эле комиссиядан да өтүп, уведомлением колунда турган. Архитектурага келгенде ушу Назира Табалдиева деген менен Чолпонбек экөө чийбей коюшуп, ошонун негизинде Свердлов районуна өткөн. Бирок бардык документтерди көрүп, Азамат Кадыров ушул күнгө чейин мына былтыркы 2024-жылдын август айында мен Азаматтын босогосун аттап киргем. Ошол күндөн баштап эже мен чечип берем деген. Эми ушу бир жума мурун красный линияны көрсөткөндөн баштап Нурдин деген бала зам начальниги ошондон баштап Азамат Кадыров эже мен эч кандай чече албайм деп атат. А бирок өзү тапшырма берип, ушу Адиев, Свердлов районунун акими Адиев бүт документтерин баардыгын даярдап, эртең комиссия болгон атат. Мен сиздерден суранарым, ушул баардык тапшырмаларды Камчыбек Кыдыршаевич сиздин көзөмөлүңүз менен чечилди эле. Ушу кайрада көзөмөлдөп чечтирип берүүңүздөрдү өтүнөмүн. Мен айлам жок, эртең же бүгүн кечинде мен резиденцияга кайрадан барамын.